Саламатсыздарбы? Мен 31 жаштамын. Күйөөм 35-те, 3 уулубуз бар. Күйөөм экөөбүз сүйлөшүп жүрүп эле үйлөнгөнбүз. Түшкөн жерибен албайм, Аллахка бейсеп, шүгүр, жакшы адамдар. Кайнатам менен кайненем ажыга барып келишкен. Жакшы үй бүлө, бирок кайнатам өтө динди катуу кармаган адам. 8 кыз, 3 уулу бар. Кыздары баары күйөөдө. Чоң кайнагам бөлүнүп өзүнчө Бишкекте турушат. Экинчи кайнагам болсо огородко эле үй салып беришкен. Ошол жерде жашашат. Бирок мени кыйнаган нерсе башка. 2015-жылы экинчи кайнагам ооруп көз жумду. Боорунан рак болуп. Өлдүң, өчтүң деп азасы да, жылы да өттү. Бирок эми кайнатам ошол абысынымды менин күйөөмө нике кыйдырып алып берген жатат. Антсе абысыным да унчукпайт. Ага жагып жатат окшойт тим эле. Бирок чынын айтсам, күйөөм берки акелерине караганда сулуу, шыңга буйлуу, дене мүчөсү спортивный. Ошондой эркектер жагат го көпчүлүк аялдарга. Жаман ичим күйүп жатат. Күйөөм каршы туруп бир башыма бир аял жетет десе, аялыңан коркосуң, эркек эмессиң, жегеңди аласың же ак кылам деп коркутту баласын. Ошондон кийин күйөөм деле унчукпайт. Анан мен да шарт койдум. Же жеңең, же мен десем, атамын сөзүн тепсе албайм деди эле. Анда мен дагы тепсенди болуп жашабайм дедим да, ата-энемди чакырып жуумду жүктөп кетип калдым. Бирок талак берген жок. Мени ошол эле күнү алып келип бир тууган акемдин квартирасына киргизип коюшту. Аллахка шүгүр, жашоом жакшы. Квартира базарга жакын болгондуктан базардын жанында эле жайгашкан бир швеялардын ичине кирип алдым. Жумушум деле жакшы, балдарым жанымда, бактылуумун. Күйөөмө ошол жеңесин алып беришкен, билбейм, алар менен кызыгым деле жок. Эң башкысы ден соолугум чың, балдарым ток, үстү бүтүн, курсактары ток болсо болду. Эми мага эр керек эмес, балдарым үчүн жашайм да. Намысымды бек кармак, ата-энемди, агайыны, эже-сиңдилеримди жер каратпасам деген тилегим бар. Мен муну менен эмнени айтмакчымын? Күйөөм таштап кетти, үйлөнүп алды, карабай койду, эмне кылам деген эже-сиңдилерге айтат элем. Бирөө таштап кетсе же өлүп калса, бирөөнүн күнү өтпөй калбайт. Ажалдан башкасынын баарына даба тапса болот. Негизгиси өзүңүздөрдүн эркиңиздерге ишениңиздер. Антип кор болбоңуздар. То есть өзүңүздөр кор кылбаңыздар эч качан демекчимин. Окурмандардын баарына үй бүлөлүк бакыт каалайм.